коом, саясат, экономика, маданият. Бул биздин турмуш. Жашоо агымынан артта калбай, күндөлүк жаңылыктарды, коомдогу ар кыл окуяларды бул программадан талдайбыз. Иш күндөрү саат 8:20 баштап. Күн чабы. Кутмандаңыз менен урматтуу радио көрөрман, сиз Күн чабыт программасын уга баштадыңыз. Биз 24 ТВ жана Facebook баракчаларыбыздан дагы видео түрүндө онлайн чагылдырып жатканыбыздагы сиңерге сала кетели. Бүгүнкү берүүнү мен Түмөнбай Абдинабил алып барам. Өзүңүздөргө маалым болгондой эле 15 сентябрь күнү Кыргыз өкмөтү пенсиянын жогорулагандыгы жөнүндө маалымат таратты. Ал кандай шарт менен жана кандай көлөмдө жогорулады? Негизи эле ушул пенсиянын алкагындагы маселелер туурасында биз маек курмакчыбыз. Студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын сот фондунун басма сөз кызматынын жетекчиси Жеңишбек Мукамбетов мырза. Жеңишбек мырза, студияга кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Мындан бир канча күн мурда дагы бизге конок болуп кеттиңиздер. Эми мына пенсия жөнүндө дагы эми элде көп суроосу бар. Андан сырткары эми бул пенсия кызык тема болгон үчүн дагы биз кайрадан маектешип отурабыз. Кечээ күнү маалымат жыйын берип, ушул туурасында дагы кеңири кабар бердиңиздер эле. Анан пенсия көтөрүлгөндүгү жөнүндө ушундан баштасак, канча көлөмдө көтөрүлдү, кандай шарт менен көтөрүлдү? Рахмат. Ушул учурдан пайдаланып, калкыбызга ушу түшүндүрмө берип кетейин. Бул негизи мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзам ылайык пенсиялар жыл сайын индексацияланат деп көрсөтүлгөн. Ошого ылайык баягы социалдык фонддун бюджетинде каралган каражаттардын эсебинен жыл сайын ушу күзгү айларда кайра эсептөө жүргүзүлүп атат. Быйыл дагы ошондой эле болду. Пенсионерлердин баягы турмуш деңгээлин жогорулатуу максатында бюджетте каралган каражаттардын эсебинен өкмөттүн токтому менен 11 сентябрда кабыл алынган токтомдун негизинде пенсиянын базалык бөлүгү жана камсыздандыруу бөлүктөрү жогорулатылып индексацияланат. Бул иш азыр жүрүп жатат. 1 октябрдан баштап буюрса жаңы өлчөмдө эсептелген пенсиялар төлөнө баштайт. Эми 1 октябрда төлөнбөйт. Бизде билесиздер 10 числого баягы каражаттар түшкөндүгүнө байланыштуу ошол 10 числодон баштап 23 числого чейин толугу менен каржыланып төлөнүп берилет. Айта кетишибиз керек, пенсиялар үстүбүздөгү ай үчүн төлөнөт. Мисалы үчүн азыр сентябрь айы болсо, сентябрь айыныкын сентябрь айында толугу менен төлөп беребиз. Ал эми октябрь айыныкын жаңы өлчөмдө алышат. Пенсиянын базалык бөлүгүн индексациялоо жөнүндө токтомго ылайык бул орточо айлык акынын өсүшүнө жараша былтыркы жылдын көрсөткүчтөрү боюнча коэффициентке көтөрүлөт. 1,5 деген коэффициентке көтөрүлүп атат. Башкача айтканда 5%. Базалык бөлүк бардыгына эмес, бул жерде дагы жашоо минимумунан, пенсионердин жашоо минимумунан төмөнүрөөк алган пенсиялардын базалык бөлүктөрү 5%, же болбосо 100 сомго индексацияланып атат. 4287 сом бул мамлекеттик статистикалык комитеттин маалыматы боюнча былтыркы жылда ошо пенсионердин жашоо минимуму ушундай өлчөмдө белгиленген экен. Ошондон төмөн алгандардыкы базалык бөлүгүнө 100 сом кошулуп атат. Ал эми ушул эле категориядагы жанагы 4287 сомдон төмөнүрөөк алган пенсиялардын камсыздандыруу бөлүктөрү 7%га жогорулап атат. Бирок айта кетишибиз керек, 7% болгону менен эсептеп келгенде азыраак болуп калса, кепилденген 200 сомдон кем эмес өлчөмдө көтөрүлөт. Ошондо жалпысынан алганда баягы азыраак 4287 сомдон төмөнүрөөк алган пенсияларына 300 сомдон кем эмес кошулат. 100 сом базалык бөлүккө жана 200 сомдон кем эмес камсыздандыруу бөлүктөрүнө. Ал эми 4287ден жогору алган пенсионерлердин пенсиясына 7% камсыздандыруу бөлүктөрү гана көтөрүлөт. Бирок ошол учурда айтып кетишибиз керек, ал жерде дагы төмөнкү чек коюлган, андан төмөн көбөйтпөйт да. Мисалы үчүн 360 сомдон жогору көтөрүлөт. Эң жогорку чектери 2000 сомго чейин барышы мүмкүн. Анткени пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүнө көбүрөөк салым кошкон
жарандарыбыз бар да, мисалы үчүн өзүнүн айлыгынан көп өлчөмдө социалдык төлөмдөрдү төлөп жүргөндөрдүн пенсиялары жогору. 20 000 пенсия алса, мисалы үчүн анын 1780 сому бул базалык бөлүгү, ошону алып салгандан кийинки калган камсыздандыруу бөлүгү 7%га көбөйөт. Ошондо 1,5 миңден жогору кошулуп калышы мүмкүн да. Анан баягы эми жарандарыбызда суроо болушу мүмкүн, эмне үчүн көп алгандарга көбүрөөк көтөрүп атасыңар деп. Бул жерде камсыздандыруу принциптерин биз өөрчүтүшүбүз керек. Бул негизги пенсиялык фонддун дагы бирден бир максаттарынын бири ушул. Анткени ар бир адамдын пенсия менен камсыздоодогу өзүнүн жоопкерчилигин жогорулатуу. Азыркы учурда иштеп аткандар айлыгынан канчалык көбүрөөк которсо, келечектеги пенсиясы ошончолук жогору болот. Ошондуктан бул тенденцияны биз өөрчүтүшүбүз керек. Бара-бара пенсиянын биринчи камсыздандыруу бөлүгү, башкача айтканда 96-жылга чейинки мезгил үчүн эсептелген. Баягы көпчүлүгү айтат, эми союздун убагындагы стажыбыз, союздун убагындагы пенсияга төлөгөн төлөмдөрүбүз эмне болду деген суроо бара-бара азайып отуруп, 78-79 жылы төрөлгөн биздин жарандарыбыз пенсияга чыккан учурда алардыкы биринчи камсыздандыруу бөлүгү жок эсе болуп калат. Анткени алар 18 жашынан иштеп баштаса 96-жылдан кийинки мезгил болуп калат дагы. 96-жылдан кийинки мезгил ар бир адамдын жанагы паспортунда көргөзүлгөн жеке өздүк камсыздандыруунун эсебинде канча акча түзсө, ошого жараша түздөн түз пенсиясы ошого байланыштуу болуп калат. Ошондуктан айтып атканыбыз, ушул камсыздандыруу бөлүгүнө канчалык көбүрөөк салым кошкондордуку пайызда эсептелет, бирок 360 сомдон кем эмес. Бул негизи камсыздандыруу жана базалык бөлүктү көбөйтүүгө каражаттар толугу менен бар. Эч кабатыр болбоңуздар. Анткени биздин бюджетти жыл сайын бекиткенде ошол көбөйтүүгө дагы белгилүү бир каражаттарды эсептеп чыгарабыз. Анан октябрдан баштап, мына буюрса октябрь, ноябрь, декабрь айларына 3 айга жалпысынан биз азыр алдын ала эсептөөлөр менен чыгарсак 828 миллион сом сарпталган турат 3 айга. Бул жалпысынан алганда. Мунун ичинде мен айтып кеттим, базалык бөлүктү көбөйтүүгө 75,2 миллион сом, ал эми пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүн көбөйтүүгө пенсиялык фонддун каражаттарынан 752,6 миллион сом каржыланган атат. Басымдуу бөлүгү ошо пенсиялык фонддун эсебинен болуп атат. Бул төгүмдөрдүн эсебинен топтолгон акча каражаттары. Айта кетишибиз керек, бизде ушул калк арасында ушундай биздин баягы цифраларды, сандарды айтып келгенде эле социалдык фонддо миллиарддаган акча бар экен, эмне үчүн эме кылбайт, булар убагында төлөп бербейт, мындай акчаны айлантып атат деген да туура эмес түшүнүктөр болуп калат да. Ошону мен мындай элге түшүндүрүп кетейин дедим эле да. Акча каражаты, негизги пенсиялык фонддун каражаттары бул учурдагы иштеп аткан адамдардын айлыктарынан жана жеке ишкерлердин, айыл жериндегилердин төккөн акчаларынын эсебинен топтолот. Бул акча каражаттары мен айтып кеткендей 10-числолорго чейин келип түшөт. Азыр эми салык кызматы топтоо ишин жүргүзүп атат, бизге болсо маалымат келет. Ошол акча каражаттар түшкөндөн кийин алар турбайт, пенсиялык фонддун каражаты. Ал эртеси күнү эле пенсияларды, учурдагы пенсияны төлөгөнгө жумшалат. Ал эми жанагы топтомо фонд деп биз 2010-жылы киргиздик эле. Ошол акча каражаттары бул ар бир адамдын өзүнүн акчасы болот, нак акча түрүндө алынат дагы, ал инвестициялык багыттарга жумшалат. Келечекте ошо пенсиясына дагы кошумча үстөк төлөм менен кошумча пенсиянын бир бөлүгү катары төлөнө турган болуп эсептелет да. Бул акча каражаты чындыгында эле ошол адам үчүн иштейт. Анткени ал топтолот.
акча каражаты жанагы баалуу кагаздарга, азырынча мамлекеттик баалуу кагаздарга, банктын депозиттерине салынып атат. Келечекте бул башкаруучу компаниялар кандай инвестициялык портфелге салса, ошого жараша үстөк төлөмдөр ошол адамга киреш алып келе тургандай иштеш керек да. Бул жанагы топтомо компоненттин бирден бир максаты ошондо. Башкача айтканда, пенсиянын негизги бөлүгүнөн сырткары келечекте топтолгон акча каражаты адамга дагы бир кошумча түрткү, мындай кандай десек, пенсиясына дагы бир кошумча сумма болуп отурат да. Ошондуктан бул компонент азыр бара-бара балким келечекте жакшы жана инвестициялык бир багыттарга жумшала турган болуп калса, же болбосо башкаруучу компаниялар жакшы иш алып кетсе, ал адамдын акча каражаты жакшы өлчөмдө көбөйүш керек да. Мындай башынан үнүтүп келеличи. Мисалы жөн эле мамлекеттик кызматта иштеген, өзүнүн айлыгынын көлөмүндө эле пенсияга көрсөтүлгөн, тагыраак соцфонд өзүнүн айлыгынын көлөмүндө эле көрсөткөн адамдын азыр айлык маянасы азыр 2 түр менен каралат экен. Жашоо минимумунан жогору, анан ылдый деген шартта. Мен туура эле түшүндүм да. Айлык эмес, пенсияны айтып. Пенсиясы. Ушул убагында айлык несебинен төлөгөн соцфонд өзүнүн айлыгынын эле негизинде андан ашыкча эмес соцфонд төлөнүп келген болсо, өзүңүз жогоруда белгилегендей. Пенсия негизи ар бир адамдын өзүнүн төккөн акчасына түздөн түз көз каранды. Мен жаңы эле айтып кетпедим. Анткени төмөн айлык алып туруп аз өлчөмдө камсыздандыруу төгүмдөрүн төккөн адамдардын пенсиясынын өлчөмү ошончолук төмөн болуп калат. Бирок биз ошого карабастан, мен жаңы эле айтып кеттим, жана көбөйтүүнүн шартында биз мисалы үчүн 3000 сом алган адамдын пенсиясынын өлчөмүнүн ичинде 1780 сому бул мамлекеттин тарабынан кепилденген бөлүгү базалык бөлүк болуп эсептелет. Бул базалык бөлүк. Бул базалык бөлүктү алып салып, калган өлчөмүн мисалы үчүн 2000 сом деп коелу, калып калганы. 2000 сомду 5%га көбөйтсөңүз болгону 100 сом болот, туурабы? Биз 100 сомго көтөргөн жокпуз. Камсыздандыруу бөлүгүн 200 сомдон кем эмес. Биз автоматтык түрдө ал адамдын немесине 200%га көтөрүп атабыз да, 100%га эмес. Ошондо биз жана төмөнкү пенсия алуучулардын да пенсияларын жогорулатуу менен жана пенсионердин жашоо минимумунан төмөн алган пенсиялардын санын азайтканга келип атабыз да. Мындан бир 10 жыл мурун айта кетсек, пенсионердин жашоо минимумунан төмөн алган пенсионерлердин саны 86-87% болчу. Жалпы өлчөмдө. Азыркы күндө бул сан 38% түзөт. Бул ошо биз жыл сайын жанагы көбөйтүү шартында кепилденген суммадан төмөн жогорулатуу болбойт деген шартта көбөйтүп келебиз. Мына быйылкы жылда айтып атпаймынбы, 200 сомдон кем эмес жана 360 сомдон кем эмес камсыздандыруу бөлүгү көбөйөт деп. Ошонун негизинде жалпы пенсиянын өлчөмү жогорулап келатат. Орточо пенсиянын өлчөмү былтыркы жылы 5786 сомду түздү. Быйылкы жылы мына азыркы кайра эсептөөдөн кийин 6061 сомдун тегерегинде орточо өлчөмү. Муну айта кетишибиз керек, бардык жарандарыбыз ушундай түшүнүп алат экен. Менин пенсиям ушундан кем болбош керек деп. Бул жерде мен айтып кеткендей, мындан төмөн да болушу мүмкүн, жогору да болушу мүмкүн. Орточо өлчөмү да. Ошондуктан орточо деген маанини ар бир адам өзүңүздөр баягы жана пайызда эсептеп көрүңүздөр. Бирок 360 сом менен 200 сом камсыздандыруу бөлүгү андан төмөн көбөйбөйт. Базалык бөлүгү 4287 сомдон азыраак алгандардыкы базалык бөлүгүнө 100 сом кошулат. Бул республикалык бюджеттин эсебинен. Анткени базалык бөлүк мамлекет тарабынан кепилденет. Түшүнүктүү. Урматтуу радио көрөрмандар, бизде азыр жарнамалык түрмөк бар экен. Андан кийин отурубузду улантабыз. Бизден алыстабай туруңуз. Марал үналгысында жарнама. Айка, жүрөгүмдө Кыргызстан. Чыңгыз. Жүрөгүмдө Кыргызстан.
Чет тилдерди билүү бул ийгиликтерге жол ачат. Мен муну өзүмдүн тажрыйбама таянып айтып жатам. Себеби англис тилин мыкты өздөштүрүү менен чет элдик абройлуу окуучалардан билим алдым. 2015-жылы Республика партиясы мектептерге 3 тилдүү билим берүүнү киргизүү демилгесин көтөрүп чыккан. Партиянын так ушул билим берүү тармагындагы программалык пландары менин республикага келип кошулушума түрткү болду. Республика партиясы билим берүүдө олуттуу реформаларды жүргүзүп алат. Аяз Байетов, Республика партиясынан депутаттыкка талапкер. Өзгөрүүлөр үчүн, республика үчүн. Республика саясий партиясынын шайлоо фондунан төлөнөт. Каржылык маселелери боюнча айрым укуктуу өкүлү Туртаева. Ишиңиз илгери болсун. Илгерилетмек бизден болсун. Жарнама үчүн 0550. Каржылангандыктан аларга тиешеси жок. Төлөк пулдарга тиешеси жок. Бул эмгек стажы бар жарандарыбыз пенсия алгандарга. Түшүнүктүү. Анан ушул пенсиянын жогорулашы кайсы маалдарда жүрүп турат? Жыл сайын жүрүп турабы же болбосо өзүңүздөрдүн иш бул негизи жана айтып кеткен мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамына ылайык жыл сайын ушул пенсиялардын өлчөмдөрү индексацияланат деп белгиленген. Ошол эле учурда республикалык жана социалдык фонддун бюджетинин мүмкүнчүлүгүнө жараша быйылкы жылы ушул октябрь айында көбөйтүп атабыз. Анткени жарым жылдык негизинде баягы иш түшкөн төгүмдөрдүн өлчөмүнө да жараша болот. Анткени мына өзүңүздөр эле айтып кеттим, 828 миллион сом 3 айга керектелсе, муну 4кө көбөйтсөңүздөр бул уже канча миллиард эмки жылга кошумча баягы кандай десек кошумча каражат талап кылынат деген сөз да. Анан жыл сайын бюджетибиз дагы өсүп атат, пенсионерлердин дагы саны өсүп келатат. Азыркы күндө 689 миң пенсионер бар өлкөбүздө. Мындан бери 10 жыл мурун 500 миңден тегереген 530 миң тегерегенде эле мына жыл сайын саны өсүп атат. Эми бул жакшы көрсөткүч, бирок ошол эле учурда баягы пенсиялык фонддун бюджетине бара-бара оорчулук болот. Анткени санын өсүшү, анан пенсиялардын өлчөмдөрүнүн өсүшү бул кошумча каражаттар талап кылынгандыктан ошонун үстүндө иштеп бизге дагы кайсы тараптан баягы топтомдорду көбөйтүү шарттарын карашыбыз керек болуп калат да. Анткени жалпылап алганда азыр 57 миллиард сом тегерегинде бюджет бекитилип атат жыл сайын. Ушул ай сайын төлөмдөргө, пенсиялык төлөмдөргө 4 миллиард сомдун тегерегиндеги акча каражаты жумшалат. Мына август айына чейин эле 300 канча 32 миллиардка жакын акча коротулду. Бизде угарманыбыз бар экен азыр. Сиз сөз эфирдесиз, саламатсызбы? Алло, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Атыңызды айтып, сурооңузду берсеңиз болот. Наргазы менен атым. Акыркы айлык маянасы аз болуп, бирок ага чейинки маянасы көп болсо, ошондо акыркысы менен эсептелип калабы? Менин суроом ошондой. Рахмат. Бул жерде сурооңузду туура түшүнүм. Негизи мен жана айтып кеттим, пенсия 3 бөлүктөн турат депчи. Бул базалык бөлүгү мамлекет тарабынан кепилденген азыркы күндө анын суммасы 1780 сомду түзөт. Бул дагы белгилүү бир көрсөткүчтө орточо айлык акынын 12%-дан кем эмес өлчөмдө кармалып туруш керек. Андан кийинки бөлүгү бул 96-жылга чейин, башкача айтканда жеке жана камсыздандыруу эсеби киргенге чейинки мезгил үчүн эсептеле турган бөлүгү. Ал орточо айлыкка, ошол убакта алган орточо айлыкка жана стажына жараша болот. Мисалы үчүн, баягы союздун убагында иштеген 5 жыл катары менен алынган айлык. Сиз айтып атасыз, акыркы 5 жыл деп ушу көпчүлүк ушундай кабыл алып атат да. 96-жылдан кийинки мезгилди канча топтом болсо ошонун баардыгы эсепке алынат. Ал эми 96-жылга чейинки мезгилдин орточо айлыгын эсептеш үчүн 5 жылдын аралыгындагы айлык акыны түзөтүү коэффициенттер менен эсептеп, бүгүнкү күндө ошол айлык канча болмок деген эсеп менен чыгарып, анан ошол айлыктан 96-жылга чейинки стажына жараша пайызда эсептелет. Бул 96-жылга чейинки биринчи камсыздандыруу бөлүгү. 96-жылдан кийинки мезгилде ар бир адамдын жана паспортунда көрсөтүлгөн 14 цифрдан турган номер, бул ошол эле учурда ошол адамдын камсыздандыруу эсеби болуп эсептелет. Ал жерде толук маалыматына, мисалы үчүн айлык акы алып аткандардын айлыктарынан түшкөн каражаттар ошол жакта катталат.
кийин пенсияга укугу келген учурда толугу менен коэффициенттерди эсепке алуу менен эсептелип чыгарылып, анан пенсиянын экинчи камсыздандыруу бөлүгү болуп кошулат. Ошондуктан эгер 96-жылдан кийин адам бир эле мекеме ишканада эмес, көп жерде иштесе, көп жерден айлык акысынан төлөмдөр төлөнсө, ошонун баардыгы эске алынат. Анан айыл жеринде көп ушундай суроолорду көп берет да, мугалим же болбосо кандайдыр бир мамлекеттик иште иштеп жүрүп айлык акы алып, ошол эле учурда үлүш жерлери барлар бар. Үлүш жерине да төлөп атабыз, анан айлыктан да кармап атасыздар. Бул кандайча эки жолу кармалган туурабы деген. Бул милдеттүү төлөмдөрдүн катарына келет, салык сыяктуу эле. Ошондуктан эки жактан төлөгөн айлык акыдан жана үлүш жерден төлөгөн акча каражаттары пенсиялык фонддогу эсебиңизге түшөт. Кийин пенсияга чыкканда ошол толугу менен эки жагы тең эсепке алынат. Эгер 5 жерде иштесе, 5 жактан келген акча каражаты менен толукталат да. Ошондуктан канчалык төлөмдөр көп болсо, ошончолук пенсиянын өлчөмү жогору болот. Бизде дагы угарманыбыз бар экен. Жок, калыстап кетиптир. Кайрадан байланышка чыксаңыз болот. 0312 68 06 06 номеру, же болбосо биздин ошол социалдык тармактардан дагы сурооңузду калтырсаңыз болот. Жеңишбек мырза, анан азыркы учурда ушул жогорудан мугалимдер деп калдыңыз. Бир пенсиянын өсүшү боюнча мамлекеттик кызматкерлердин же болбосо мугалимдердин орточо пенсиясы канча деп көрсөтүлөт? Эми бул статистикалык маалымат болушу мүмкүн. Мындай статистикалык баягы эмелерди жүргүзбөйбүз эсепти, анткени бизге келген адамдардын элеген орду боюнча, иши боюнча андай категорияга бөлүнгөн эмес. Бизде пенсиялар жаш курагы боюнча, майыптыгы боюнча жана баккан адамынан айрылгандыгы боюнча пенсиялар деп эле бөлүнөт. Келечекте балким толугу менен санаа иптештирүүгө өткөндөн кийин баягы элеген орду боюнча дагы категорияларды бөлүп чыксак болсо керек. Азырынча андай мүмкүнчүлүк жок. Эми мекемелерде азыр баардыгы санариптке өтүп атпайбы, ошого байланыштуу электрондук түрдө иштеген иши боюнча кызмат көрсөтүлсө, келечекте балким бул категорияларда мындай бөлүп алсак болот. Азырынча пенсионерлер жалпы жаш курагына келгенден кийин, пенсияга чыккандан кийин баардыгы эле жаш курагы боюнча пенсия деп эсептелет. Анан айта кетишибиз керек, бул жерде жеңилдик шарттарда чыккандар бар. Бул жана бийик тоолуу шартта, барууга кыйын зоналарда иштегендер, көп балалуу энелер, майып балдарды баккан энелердин пенсиялары ушундай категориядагы жеңилдик шарт менен чыккандар бар. Жана оор өндүрүштөрдө иштегендер, шахталарда иштегендер бар жер астында. Ушулардын баардыгы жеңилдик шарт менен эртерээк чыгышат. Анан жалпы жаш курак азыр 63-58 болуп атпайбы, эркек кишилердики 63, аялдардыкы. Ошол эле учурда 2008-жылы өзгөртүү киргизилип жаш курак жогорулаганда катары менен эле мөөнөтүнөн мурда ийкемдүү жаш курак менен чыкса болот деген шарт киргизилген. Бул жана көп жыл иштеп стажы көп адамдардыкын 3 жыл мурун пенсияга кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлүп берилген. Башкача айтканда эркектер 60 жаштан чыкса болот, эгер 40 жылдан кем эмес стажы болсо. Башкача айтканда талап кылынган 25 жылдан дагы 15 жыл ашыгыраак иштесе, баягы көп жыл стажы бар үчүн 3 жыл эрте чыкканга жалпы негиздегидей эле эсептелип чыга берет. Аялдар болсо 55 жаштан 35 жылдан кем эмес стажы болуш керек. Стаж деп, камсыздандыруу стажы көпчүлүгү баягы үзгүлтүксүз деп мурунку союздун убагында ушундай түшүнүк бар эле. Анан кошумча төлөмдөр төлөнчү экен. Эми ал убактагы система башкачараак эле. Ал жерде мисалы үчүн үзгүлтүксүз иштеген эмгек үчүн кандайдыр бир пайыздар пенсиясына кошулуп берчү экен. Мисалы үчүн бир жерде иштеген, баягы үзбөй, баягы туруктуу иштеген, ушундай улам бир жерге которулуп кетпестен ошол жерге баягы сиңип жакшы эмгек кылган үчүн деп кошулуп берилчү экен. Азыркы күндө андай шарттар жок. Азыркы күндө жалпы стажы эсептеле берет. Баягы ортодо кандайдыр бир үзгүлтүк болуп калса, ал учуру алынбайт. Кийинки кайра иштеп кеткен убагы эсепке алына берет. Анан камсыздандыруу стажына
баягы иштеген төгүмдөрдү төлөгөн мезгилден башка дагы учурлар эсептелет да. Бул жалпыга маалымат катары айта кетсек, анткени көпчүлүгү ушуга маани бербейт экен. Мисалы үчүн көп балалуу энелер балдар менен отуруп калган убагы 3 жылда, ар бир баласына 3 жылдан баягы баланы баккан мезгили дагы эсепке алынат. Бирок жалпысынан алганда 6 жылдан ашык эмес. 6 жылдан ашык эмес стажга эсептелет. Мындан сырткары аскер кызматындагылардын кызмат өтөгөн мезгили алынат. Күндүзгү бөлүмдө окуган жанагы кесиптик атайын орто жогорку окуу жайларында күндүзгү бөлүмдө окуган мезгили дагы бул стажга алынат. Баланы майып балдарды 18 жашка чейин баккан апалардын стажы дагы эсепке алынат. Муну жанагы ошо жергиликтүү социалдык өнүгүү башкармалыгынын социалдык фонддун врачтын жана дарыгердин анан кошуналардын катышуусу менен акт түзөлөт дагы. Ошол баланы баккан учуру 18 жашка чейин стажга алынат. Анткени бул апаларыбыз ал баланы такай үйүндө кароого мажбур болгондуктан алар иштегенге мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан стажын алыш үчүн 18 жашка чейин алынат. Мындан тышкары жанагы ишке орноштуруу борборлорунда туруп жөлөк пулдарды алышат го, баягы жумушсуздук боюнча. Ошол мезгилдерде дагы стажга алынат. Ошондуктан ушул көп шарттарды эске алыш керек. Пенсияга чыгып атканда ушундай эгер учурларыңыз болсо, ушул тууралуу дагы маалыматтарды, документтерди тапшырсаңыздар, бул стажга эсептелип кете берет. Анан жалпы стаж эгер укугун бере турган болсо, анда пенсияга чыкканга мүмкүнчүлүк болот. Түшүнүктүү. Бизде угарманыбыз бар экен. Байланыштасыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Түз эфирдесиз. Атыңызды айтып сурооңузду узатсаңыз болот. Пенсиянын неметейини билейин дедим эле да. Биринчи группада инвалидмин. Ал ошол пенсиям көбөйбөйт да, канчадан кошулуш керек жылына? Сиз кайсы органдан аласыз? Социалдык фонддонбу же социалдык өнүктүрүү министрлигиненби? Эмеден да, өзгөн районунан алам да. Жок, соцзащитабы же соцфондбу? Анткени соцфондбу же соцзащитабы? Мындай эле эмеден. Сиз бала кезиңизде майыпсызбы? Бул жерде бир шарты бар. Биринчи топтогу майыптардын пенсиясы эгер жашоо минимумунан төмөн болуп калса, автоматтык түрдө ошол өлчөмгө жеткирилет. Ошондуктан жанагы жылы төккөн эмне? Кандай дейсиз? Сурооңузга түшүнгөн жокмун. Алло. Алло, угатабыз сизди. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен биринчи группада инвалидмин да, 90-жылдары пенсияга чыкканмын. Совхозда иштеп жүргөнмүн, союз малында. Ошо пенсияга чыгып чагында иштедим да, бир 10-15 жылдык стажым бар. Ана мага аз кошулат, 6,5 миң алам пенсия. Мага льготалар деле көп болуш керек экен, льгота деле албаймын. Рахмат сурооңузга. Биринчиден жеңилдик берүү жагы бул социалдык фонддун ишине кирбейт, анткени жеңилдик социалдык өнүктүрүү министрлигине карайт. Жанагы сиз айтып аткан санатордук, курорттук жолдомолорду берүү, жеңилдиктерди берүү бул биздин иш эмес. Ошондуктан тийиштүү башкармалыкка кайрылсаңыз социалдык өнүктүрүү. Ал эми пенсияңыздын көбөйүшү боюнча айтышыбыз керек. Эми 10 жыл стаж бул көп эмес стаж болуп эсептелет. Анткени биз мисалы үчүн 25 жылдан кем эмес стаж менен 63 жаштан чыкса болот деп атабыз. Анан мурунку мезгилде иштеген убактарыңыздын айлык акысына жараша болот. Мен түшүнгөнүмө караганда бул союздун андагы иштеген стажы менен эле чыккан. Кийинки мезгилде эч кандай жеке эсебинде топтомолор жок болгондон кийин 96-жылдан кийинки мезгил үчүн пенсиянын экинчи камсыздандыруу эсебинде эч нерсе жок. Бул пенсиянын базалык бөлүгү менен биринчи камсыздандыруу бөлүгүн эле алып аткан болуп калып атат да. Ошондуктан
пенсиянын өлчөмү такыр көбөйбөй койгон жок болуш керек. Анткени 6,5 миң сом жөндөн жөн эсепке келбейт. Анткени азыркы күндө 1780 сом бул базалык эле бөлүк. Калганынын бардыгы камсыздандыруу бөлүгү жана ошол убактан бери жыл сайын көбөйтүүнүн эсеби менен келип чыгарылган эсепте. Анан бул шартта 1-октябрдан баштап бардыгын эле кызыктырып атса керек. Октябрдан баштап көбөйтүлө турган индексациялар жол менен көбөйтүү пенсиялардын бардык түрүнө тиешелүү болот. 689 миң пенсионер болсо, ошонун бардыгынын пенсиялары индексацияланат деген сөз. Индексацияланып бул көтөрүлөт деген сөз. Ошо анан баягы биздики көбөйбөй калат деген болбош керек. Мунун бардыгын эгер жеке ар бирөөнүн кандайдыр бир суроолору болсо, биздин аймактык башкармалыктарга октябрь айынын 10 числосунан кийин кайрылсаңыздар болот. Анткени сураныч азыркы күндө биз дагы эсептөө иштерин жүргүзүп атабыз. Ошондуктан иштерине бир аз тоскоол болуп калат да. Ушунча адамдын иш кагазын баарын карап чыгып туура эсептөө жүргүзүш үчүн биздин кызматкерлерге да убакыт керек. Ошондуктан сураныч, урматтуу пенсионерлер, 10 числого чейин ушу неме кылбай турсаңыздар, тынчын албай, андан кийин сурооңуздар болсо барсаңыздар, пенсиялык иш кагазыңыздарды көтөрүп жооп берет. Угарманыбыз бар экен дагы. Алыстап кеткен бул жака пикир калтырыптыр. Аскердик милдетте кызмат өтүп жүргөндөр соцфондко сиз билгендей айлык маянадан акча которулбайт. Менин суроом, пенсия төлөмү көп чыгыш үчүн өзүнчө төлөм салып көбөйтсө болобу дейт. Сурооңузга рахмат. Бул жерде айта кетишибиз керек, аскер кызматындагылар менен жана күч структураларында иштегендердин пенсиялары башка мыйзамдын ченемдери менен эсептелип чыгарылат. Бул аскер кызматындагыларды пенсия менен камсыздоо жөнүндө мыйзамга ылайык чыгарылат. Ал жерде баягы эсептөө механизмдери да такыр башкача. Ошондуктан социалдык фонд тарабынан эмес, эгер ошол аскер кызматындагы жүргөндөрдүн пенсиясы менен чыкса, анда тилекке каршы бул мыйзамга күчү жок болуп калат да. Ал эми эгер пенсияга чыгып аскер кызматындагы адам катары республикалык бюджеттин эсебинен пенсия алып атсаңыз, бирок учурда баягы жарандык коомдо иштеп социалдык төлөмдөрдү төлөсөңүз, анда пенсияңызга жыл сайын ошол иштеген камсыздандыруу төлөмдөрүнүн эсебинен аскердик пенсияңызга үстүнө кайра эсептөө жүргүзүп турсаңыз болот. Анткени бул мыйзамда каралган. Ал үчүн социалдык фонддон көчүрмө аласыз жеке эсебиңизден, ошол менен тийиштүү ведомствонун пенсиялык бөлүмүнө кайрылып, пенсияңызды кайра эсептөө жүргүзүп алсаңыз болот. Бизде дагы бир угарман бар. Саламатсызбы, түз эфирдесиз. Алыстап кеткенге кайрадан байланышка чыксаңыз болот. Ал үчүн сиз 0312 68 06 06 номеру менен байланышка чыксаңыз болот. Саламатсызбы, түз эфирдесиз. Алло, биз сизди угатабыз. Алло. Угатабыз сизди. Алло, мен Бишкектенмин. Радионуздун үнүн басаңдатып койсоңуз. 80ге чыккан. Радио 80ге чыккандан кийин разовый бир кошумча болот дедилер, ошол чынбы жокпу? Түшүнүктүү. Биздин мыйзамга ылайык үстүк кошумча төлөмдөр каралган. Бул республикалык бюджеттин эсебинен төлөнө турган төлөмдөр 80 жашка толгондон кийин кийинки айдын 1-числосунан баштап 100 сом өлчөмүндө кошумча төлөм төлөнөт. Бул республикалык бюджеттин эсебинен. Айта кетишибиз керек, ал жерде бир топ категориялар бар. Жана Чернобыль апатынан кесепетинен жоюуга катышкандарга да каралган, ардактуу донорлорубуз бар, кан тапшыруучулар, аларга да каралган, согуштун ардагерлерине биринчи топтогу майып, көз боюнча биринчи топтогу майып, ушундай категорияларга кошумча төлөмдөр каралган. Бул мыйзамдын чегинде.
сизге дагы кошулуш керек. Анан көпчүлүк жарандарыбыз, урматтуу пенсионерлерибиз бул сумманы байкабай калышы мүмкүн, анткени өзүнчө төлөнүп берилбейт. Бул пенсиянын өлчөмүнүн ичинде отурат. Ошондуктан эгер кандайдыр өзгөрүү болуп калса, айтып аткандай, биздин башкармалыктардан ушул кошулган, кошулбаганын тактап алсаңыздар болот. Дагы башка угарман бар. Сиз эфирдесиз. Алло, салам алейкум. Алейкум салам. Сизди угатабыз биз. Кутмандыгыңыздар менен. Бирге болсун. Мен 17,5 жыл органда иштедим. Анан кийин пенсияга 2,5 жыл жетпей калып, анан кийин кетип калдым эле да. Ушул жакты кандай кылса болот? Бул суроо менен тийиштүү ошол органга кайрылышыңыз керек ба, анткени күч структураларындагылардын пенсиялары жана айтып кеткендей башка мыйзам менен ченемдери менен эсептелет. Анан тийиштүү пенсиялык ошол бөлүмүнө кайрылсаңыз түшүндүрмө берет. Анткени биз бул боюнча иш алып барбайбыз, толугу менен республикалык бюджеттин эсебинде. Түшүнүктүү, рахмат. Бул жака дагы суроо калган. Социалдык пенсия качан көтөрүлөт, маалыматыңыздар жокпу дейт. Бул министрликке болгон суроо. Кандай? Социалдык пенсия качан көтөрүлөт? Социалдык пенсия бул эми министрликтин кароосуна кирет. Бул республикалык бюджеттен каржыланат, ошондуктан бул боюнча маалыматым жок экен. Анан бул жака дагы ушул 200 сом коштук деп атасыңар, азык түлүк канча пайыз кошулганын билесиңерби? Шайлоо алдындагы пиар дегендей бир пикирде айтылган экен. Мындай эми орточо эсеп бул жашоо минимуму Статкомдун берген маалыматтын негизинде карайсыздар. Бул расмий түрдө берилген маалыматтын негизинде каралат. Анан көбөйтүүнүн шарттарын айтып кеттим. Урматтуу угармандар, урматтуу биздин пенсионерлер, эч кандай бул жерде шайлоо астындагы пиар эмес. Бул мыйзамдын чегинде каралган жылда боло турган нерсе. Бул көбөйтүү былтыркы жылы биздин ушул жылга бюджетти түзүп аткан учурда эле каржылоо маселеси каралган болчу. Ошондуктан туура түшүнүңүздөр, эми баягы шайлоого туш келип калганы бул эч кандай пиар эмес. Бул мыйзам чегинде жыл сайын жүргүзүлө турган көбөйтүү. Түшүнүктүү, угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Алейкум салам, сиз түз эфирдесиз. Радионуздун үнүн басаңдатып койсоңуз, себеби бизге тоскоолдук жаратат экен. Телефон аркылуу уга аласыз. Мен пенсиядамын. 5 жылдан бери. Bir жолу 2020 жылы 5.000 алдым, азыр 4.500 пенсия аламын. Неге андай болду? Сиз качан 5.000 алдым дагы, азыр 4.500 Сиз иштейсизби? Сиз иштейсизби? Иштеймин, ооба, школда иштеймин. Анда түшүндүрүп кетейин, бул жерде 1 январга карата мен жана жогоруда да айттым. Ар бир иштеген адам айлыгынан которгон суммасынан жыл сайын 1 январга карата кайра эсептөө жүргүзүлүп турат. Ошондуктан мүмкүн ушундай болушу мүмкүн. Сиздин январдан бери иштеп келаткан былтыркы жыл үчүн иштеп тапкан айлыгыңыздан которулган акча боюнча кайра эсептөө январдан жүргүзүлгөн. Бирок баягы кошулган акча суммасы 2-3 айдан кийин кошулуп калса, топтолуп бир жолу кошулганда сиздики 5.000ге барып калышы мүмкүн, 500 сом айырма менен. Чындыгында 4.500 сиздин өзүңүздүн айлык пенсияңыздын өлчөмү болушу мүмкүн. Ошондуктан баягы топтолуп келип бир төлөнгөнү менен сумма башкача болуп, анан кийинки айдан баштап чыныгы пенсиянын айлык эсеби төлөгөнгө кетип атса, ушундай болушу мүмкүн. Толук маалыматты райондук башкармалыкка кайрылсаңыз, ошол жерден сиздин пенсиялык иш кагазыңыз боюнча толук маалымат беришет. Жеңишбек мырза, сизге чоң рахмат. Биздин убактыбыз дагы аягына келип жетип калган экен. Урматтуу биздин радио угармандар жана 24 ТВ телеканалындагы Facebooktагы көрүүчүлөр, биз бүгүн социалдык фондунун басма сөз кызматынын жетекчиси Жеңишбек Мукамбетов мырза менен маек курдук. Биз пенсиянын көтөрүлүшү жана кандай шарттар менен көтөрүлөт жана башка сиздерден келген суроолорго жооп бердик. Бул берүүнү кайталап сиздер Facebook баракчабыздан көрө аласыздар. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабыл алып бардым. Бизден алыстабаңыз, алдыда жаңылыктар түрмөгү бар.